Мына автомат өлчүрүп туруп, эшти жапканда мен суу мына жерге келип калды. Кошунабыз бул жакты целый тосуп салган. Ана ал жерде дымдалып калып атат экен да, Несі могул жерде дымдалып калып бурулуш атат? болупчу. Бар, сиңер. Тур, кет. Жок, ошону биз келдик эне. келin, Жок, топту урушканы келбедик. Жергиликтүү бийлик катары, анын башында акимдин биринчи орун басары катары сиз кандай иш-чаралар жүргүздүңүздөр? Бизде эми жылдагыдай гана иш-чаралар жүрүп келген. Сен не келдің? Сиз мамлекеттик органдарды мындай сыйлайсыздарбы? Органдарбыз эже ошо. Жергиликтүү бийликте, өзгөчө кырдаалдар министрлигинде атайын пландуу иш-чаралар болуп турат. Ал жарандык коргонуу деген программа бар. Мына ошол программанын негизинде Кыргыз өкмөтүнөн акча бөлүнөт, анда сырткары жергиликтүү бийликтен акча бөлүнөт. Кандай болсо дагы эми аксакал эле киши экенсиздер болбойт андай кылганыңыздар. Тийиштүү мамлекеттик органдар, жооптуу органдар ушул үй бүлөнүн ушул селкананы тосуп алгандыгы үчүн, кошуналарын куураткандыгы үчүн Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279-даректе Тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап жер жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита, бүт баардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер менин атымдан келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мен азыр Мады айылында турам. Кечээки болуп өткөн жаратылыш кырсыгы ошол селдин баш жагы десек болот. Мына ушул тараптан жапа чеккен Мады айылынан башталган. Жапа чегүү ушул селдин аламаты Мады айылындагы тургундардан башталып, азыр узатасынан ылдый кеткен. Азыр мен Юлдаш ата деген көчөнүн жээгинде турам. Бул селкана экен. Салам алейкум. Кандай жакшысыздарбы? Бизде азыр ушул жактын тургундары чакырып, акыбалды көрүп бергиле, акыбалды көрсөтөлү, айталы деп атат. Анан кечээ айттым эле, урматтуу көрөрмандар, ушул айрым учурда жарандардан дагы ушул тазалоо иштеринде селдин суунун нугун тосуп, мындайча айтканда суу ашып ташышына себеп боло турган бир катар жагдайлар бар. Бүгүн биз сиздерге өзгөчө ушул көңүл бура турган жагдай ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгү, жергиликтүү бийликтин функциясы жана ошол эле учурда элдин ушул жарандардын милдети тууралуу комплекстүү бир көңүл буралы деп атабыз. Мына ушул жаратылыш кырсыктарын алдын алууда. Анткени эмне үчүн айтып атам? Баарыбыз эле билебиз, ушул атайын жергиликтүү бийликте, өзгөчө кырдаалдар министрлигинде атайын пландуу иш-чаралар болуп турат. Ал жарандык коргонуу деген программа бар. Мына ошол программанын негизинде Кыргыз өкмөтүнөн акча бөлүнөт, анда сырткары жергиликтүү бийликтен акча бөлүнөт. Мына ушундай ачып, селдин арыктын нугун тазалап, ушул жарандык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындайча айтканда, селдин алдын алуу иштерине атайын акча бөлүнүп турат да. Саламатсыздарбы? Бул үйдүн ээси ким? Насирдинов Убайдулла. Бизди чакырдыңыздар бул маселе. Көрсөтүп бересиздерби эмне болуп атат, кандай болуп атат? Айтып бериңиздер. Бизде бул жерде чоң селкана бар. Одон ашкандан кийин запасной мына жерде канал бар да. Примерно 1,5 метр да. Биздин үйдүн аркасында ушунчалык канал бар. Бул Паязов Ирапбай деген мына жакта кошунабыз.
бул жакты целый тосуп салган. Бир кичинекей бул жака рекламага ушунчалык канал коюп койгон, бетондоп куюп салган. Анан наркы жака ушунчалык труба коюп койгон. Бул жерден эч кандай кичинекей жамгыр жааганда деле суу толуп мына жергече жетчү эле. Ошондо айтсак, бул жакшы канча жолу айтып көрдүк. Чоң адамдар, ажыга барып келген аксакалдар, бирок бир да жолу силер эмне деп атасыңар деп коюшкан. Түшүнүктүү. Азыр мындай Тосуп кылалы. салгандагы суу келип, ушул үйдүн ушул боюна чейин жетти да. Акыры суу каяка кетишин билбей, канал тосук да, потому что анан мынау забор бар эле, мынау ушул эски зданиянын заборун жыгытып туруп наркы жака. Анан ушул жака суу чыгып кетти. Болбосо биздин үйдү уже целый көммөк да, бул жыгылдагандачы. Арыктын нугун Тосуп алган. 1,5 метр арыктан ал жакта эчтеке калбаган. Буга чейин кимге кайрылдыңыздар? Биз буга чейин Айыл башчыга айтканбыз. айтылган, бирок булар эч кимди признавать этпейт. Анын коросуна суу кирдиби, кирбедиби? Кирген yok da mayaqdan keldi. Bizdeki bolamizdagi 5-dagi bolalarni zo'rg'a olib qochdim kechqurun. Unga ham anaqa bo'lasiz-da. Кантип качып кутулдуңуздар? Суу келгенде кандай болду? Мен келдим, бир жакта элем, келинчегим экөөбүз. Балдарды алып чыктым тияка, мына жакачы. Алып чыгып туруп, мен өзүм ал немеден крышага секирип чыгып кеттим. Суу мушу жерге келип калды да, мына жерден. Өйдөнкү жарга чыгып кетти. Мына жерден буларды узатып, мына автомат өлчүрүп туруп, эшти жапканда мен суу мына жерге келип калды. Мунуга чыксам, уже мына жерге келип калды. Анан мунун теп яка чыгып кетип, мага крышага чыгып алдым мен. Муну сиздин изиңизби? О, менин изим. Крышага чыгып, эгер үй мындай жемирле турган болсо, наракта эме бар эле, жаңгак. Ошого чыгам деген ниетте ошол жака чыгып кеттим. Ошол учурда канча жолу эми ушуну сактап калыш керек да, хотя бы. Мында видеосу да бар да мендечи. Менде видеолор бар. Анау ушул заборду почти толойн деп калды да суучу. Кудайдын жакшылыгы дагы оно жердеги чоң забор ачылып кетип туруп сууну неме кылып кетти. Эмсе бул үйдү полностью базат эле да. Үйдү качан салган элеңиз? 2015-жылы. Үйгө кирип кетти да суу. Үйгө кирип бул жактан тешип кетти. Мына жемирилип калып тургу. Жемирилип, мындай болуп. Чөп. Камера. Газ болду, отуруп калдыбы? Отурду уже. Каерге чейин толду үйгө суу? Могу жерге чейин толуп турабы? Мына жерге чейин толду. Анан иш кетпей калып бул жактан тешип, өзү суу. Бул жактан агып. Бул жакта уже Бул жери дагы, бул үйүңүз дагы? Бул эми кургаш керек турбайбы, эмне кыласыздар эми муну? Не кылышты деле билбейт атабыз. Бизге же бир архитектура келген жок, үй жарактуубу, жараксызбы, жашаганга болбойт экенин деле билбейт атабыз азырчы. МЧСтен келдиби бирөө жарым? Бирөө арагандан МЧСибиз деп келди, бирок биз силерге эч кандай не кылбайбыз, кичине карап туруп кайра чыгып кетти. Одан дагы бирөө келди, ал деле муну келип, муну душтан бул жактан тешип кетти суу. Бияктан чыгып кеткен экен суу. Ооба. Мына болсо. бирөөсү келди дагы үйлөрдү камсыздандырбаган экен. Мына бул жагы дагы Мына кыскасы мына ана көрүнүп зымга жагы. Зымдан ачты да суу. Мына тартылган зымдан. Чөптөр илинип калган турбайбы? Мына якты эмне атылып кетти ошо. Кетиги кошунабы ким? Бизде главный ошол мына селкана ачылыш керек. Кайсы талап, кандай талап коюп атасыздар? Биринчи талабым селкананы. Мына ушулар ачып бериш керек да. Мурун кандай болсо ошондой коюш керек. Мурун деле отун жейип салчу эле. Андан деле эптеп өтөт эле суларчы. Ошо арыкты ачып берсин. Мына жер азыр асты дагы бетон турат азыр. Аны эч ким теше алмайт. Чоң техника менен албаса болбойт. Бетондоп иштеген үстүндө малтана кылып туруп каналды кадимгидей тосуп салган да. Ушунчалык труба коюп койгон аркы жагында. Бири өтүп көргөнбүз, үйлөрүнө деле өткөрбөйт да буларчы. Ал кошуна жакка өтө алабыз? Азыр өтө алабызбы? Бул жактан көрөлүчү. Мына ал тараптан өтсөк деле, бирок ошолорго жеткенде забор суу өтпөй туруп, бул жактагы заборлорду чыгып. Мындайга барсак болот, ана КамАЗдын артынан мындайга кирсек болот. Бул жактан кыйын. Мына неберелер экен, чакырып нээлериңди. Вообще жок. Силер эмне болдуңар деп сурап койбойт болчу. Үйдө азыр кыскасы суудан үстүдөгү курук неме төшөктөрдү, мына буюм тайымды буяка чыгарып койдук.
Анан бир портер кылып төшөк, ошо палас килемдерди мойкага жөнөттүм. Азан куругу буяка эми калгандар бул жак калганы. Колдонгонго болбой калган алар. Анан эшик алдыда нелер бар эле, казан, тулга дегендер баары агысып кетти эми аларды мен кылбайм деле. Главный бизге мынау аса. Каналды ачыш керек. Каналды ачыш. Анан үйүбүздүн мисалы азыр жарактуубу жараксызбы биз ошону биле албай атабыз да. Эми адамдар келиш керек эле да ушул убакка чейин архитектурадан, МЧСтен адамдар келип үйдүн состояниясын көрүш керек эле да. Муну жашаганга болобу? Биз тазалап, жууп, кайрадан стяжка коюп жашайлыбы же эртең бир нерсе болуп түгүнөн не болуп жашап аткан учурда дагы бир случай болсо эмне болот? Ошолорду да билишибиз керек болуп атат. Ошон үчүн бир МЧСтен, бир мамлекет тарабынан эч кандай келип көрүп, текшерип кеткен жок да. Чыгаш керек, Түшүнүктүү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Аким биринчи орун басары, аким иш боюнча областта бул жерде штаб, бул жерде бүт маалыматтарды чогултуп берип атканбыз. Атым Улукбек менин. Журналистмин. Сиздин аты жөнүңүз? Мен Улан Батыр, аким биринчи орун басары. Биринчи сизден маалымат алсак болот анда? Хорошо, азыр сот кылып атат элек, азыр МЧСтен да алалы. Анда обобщенный маалыматтар. Эң көп цифра ушул МАДы айыл өкмөтүндө болуп атат. Жалпысынан 455 турагы зыянга учураган да. Бул эми жалпысынан короосуна суу кирген, подвалына, огородуна тигил дегендей. Андан кийинкиси ошол Баш булак айыл өкмөтүндө, Ачы айылы, Торгой булак айылы, Эшме, Кызыл Ордо, Беш Мойнок, анан Садырбай айылында. Бул жерлерде да аябай көп зыян учураган үйлөр бар. 309 болуп. Бирок цифра ар саат 1-2 саат сайын эми аягына чыгып өтө элек, бизде кичине өзгөрүп атат. Ушундай жалпылап айтканда. жалпы жолунан канча чыгым аныкталдыбы? Азырынча жалпы район боюнча 650 болуп атпайбы? Бирок биз азыр ушул баарын акт түрүндө кадастр мекемесине өзүнчө айыл бөлүп, архитектура мекемесине өзүнчө айыл бөлүп, мындай зыяндуулугун жазып акт түрүндө гана алып келип атат. Үйүнө кирди, 3кө бөлдүк. Үйүнүн ичине кирип аварийный состоянияны бир, подвалдарына үйүнө кирди, анан мындай забору, короосу тигил бул деп. Анан аны жалпылап туруп ушул 654-тү анан мындай зыяндуулугуна карап бөлүп туруп, анан чыгымын эсептеген анан отдельно комиссия чыгып баштайбыз да. Эми эртеңден кылабыз го дейм. Азыр буну жалпылап алып атабыз. Түшүнүктүү. Кандай иш-чаралар учурда бул жерде штаб түзүлөт? Штаб түзүлдү. Бүгүн эртең мененки өзү кечеден бери эле иш алып барып атабыз. Кечеги күндөн баштап эми элден кабар алып, ошол чогуу болуп, жолдор жабылды, башка болду. Ушундай иштер менен жүрдүк көбүнчө. Бүгүн штаб өзү негизинен мына бүгүн толугу менен эртең мененки 6-дан баштап иштеп атабыз. Ушул азыркы жумуштар менен канча үй эмне болду дегендей.
Түшүнүктүү. Жергиликтүү бийлик катары, анын башында акимдин биринчи орун басары катары сиз кандай иш-чаралар жүргүзгөнсүздөр? Бизде эми бул жылдагыдай гана иш-чаралар жүрүп келген. Арыктарды тазалоо, алдын ала жанагындай өзүнчө силевой ходдор бар, чоң каналдар бар. Мындайча айтканда жылдагыдай эле типичный гана жумуштар кеткен. Жылдын башында ар бир айыл өкмөттө бюджетинен акча каралат. Ошо суу каналдарды тазалоо, арыктарды чабуу деген. Эми быйыл мынау жылы өзгөчө баягы жаан-чачын кесепет аябай эле мындайча айтканда күтүүсүз башкача көлөмдөгү жамгыр болуп кетпедиби? Ошого буга алдын ала мындайча айтканда мындай чоң көлөмдөгү селди даяры болуп кыйын экен да. Анан биз мына кечегиден бери жүрүп изучать эттик. Бизде бир гана жол бар экен. Бул Мада айылы мындайча айтканда ачы ушул Торгой булак жана жогорку зонадан жылгалардан чогулуп келип Ылдый карай ушул жакты тееп Ылдыйга өтүп кетет экен да. Анан азыр биз кечегиде да изучать эттик бунун түп тамыры менен жогоруда ошол ачы участкасында 3 чоң жылгадан суу келип түшөт экен дагы. Ошол жерге водозабор катары жанагындай неме курбаса мындай тосуучу ал бул мынчалык көлөмдөгү селди жөнөкөй гана бул айылдын ичиндеги каналдарды казуу менен силевой ходдорду ачып коюу менен кыйын экен да. Биз мына Ылдыйкы жакка мисалы түшкөнүбүздө мына өзүңүз деле аз барып көрсөңүз болот. Ушу киндиктен жогорурак деңгээлдеги аябай чоң көлөмдөгү суу келген да. Эми аны жөнөкөй гана кичинекей арык канал силевой немелер аны мындайча айтканда алы жетпейт экен да. Жөн агызып өткөн. Бул жерде жанагы МПА заправканын түбүндөгү мисалы бардык. Даже Акбурада буга чейин ташкындап көргөн эмес да. Мен ушу жаш кезден ушу Оштон мындай неме кылам, ташкындап тиги жолго чейин чыгып кеткенин мен биринчи жолу көрүп атам. Ошол сымал эле ошонун бир түрү болду да. Бул жерде да баардык жерде ташкындап бул жакка карап мадын ушул айылдарды согуп кетти. Суроома так жооп алайын да. Ушул жергиликтүү бийлик акча бөлөт. Атайын ушул өзгөчө кырдаалга. Анын ичинде тек гана ушул селдер менен селдин алдын алуу иштери. Канча акча бөлүндү, кандай иштер жүрдү? Азыр ЧС боюнча Манас айылында 500 миң сом каралган экен. Башбулакта 380 миңдей. Бул ЧСтин акчалары бир 500 миң миллионго чейин гана каралат да. Ушундай. Анан азыркы азыр ошо жергиликтүү бийлик деген бул местный самоуправление айыл өкмөт да. Ошо айыл өкмөттөн канча каражат бөлүндү ушул акыркы кварталда? Мына бүгүн 3 сел баскан айыл өкмөттүкүндө бирөөдө 500 миң, экинчисинде 350 миң, үчүнчүсүндө 320 миңдей ушундай гана акча бүгүн ЧСке иштетилди ошол 3 айыл. Иштетилсе эмне иштер жүрдү ошол боюнча? Бул көбүнчөсү жанагындай жарандык коргонууда жалгыз гана айыл өкмөттүн мисалы немеси бар да, жайыт комитетинин техникалары бар. Тиги бир экскаватор, бир ховасы дегенде. Андан сырткары дагы жарандык коргонууда бизде буйрук чыккан завод, фабрика территориясындагы жанагындай техникаларын да тартса болот да. Ошолорду тарткандан кийин алардын соляркалары буйлат, ушундай болот. Тазалоо иштери. Сиз айткандай кесепетинин жанагындай жолду ачуу, каналдарды тазалоо деген ошолорго. Жарандык коргонуу программасы акыркы жолу качан болду сиздерде? Бизде жарандык коргонуу боюнча мурдагы сел болгондо да чогулганбыз. Селден кийин. Ал жарандык коргонуу деген өзү маңызды максаты селден кийин чогулуп, селден кийин штаб түзүп, селден кийин акча бөлүүбү? Жок. Ага чейин деле бөлүнгөн акчаларды максаттуу иштетебиз. Алдын ала чаралар каралат. Ошол жарандык коргонуу боюнча түздөн түз жооптуу мамлекеттик орган. Жарандык коргонуунун башында жергиликтүү бийлик аким турат, Акимби? Ооба. Аким төрагасы болот. Ооба. Аппарат жетекчи ким болот? Катчы. Аппарат жетекчи катчы болот. Ошол аким, аппарат жетекчи эмне иштерди жүргүздү жарандык коргонуу боюнча? Бул селге чейин жарандык коргонуунун максаты бул селге чейин селдин алдын алуу.
ошол арыктарды тазалоо, ошол өзгөчө кооптуу аймактарды аныктоо, ошол элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Кандай кагаз көрсөтө аласыздар азыр? Назначение келди, және көз сұрылып жүргізсе, фамилиясы өзгертіп Ошондо. Siz неме? Сүйін Маликович. Бізде МЧС'нің басшысы. Кандай жооп бересиз? Бир кагаз көрсөтө аласыздарбы? Кандай иште жүргөнү тууралуу? Мен азыр мына жерде сиз алдын ала даярдык менен сиз менен сүйлөшүп алып неме кылганда даяр болуп баардык кагаз менен неме кылмакмын. Азыр эми мондой ситуацияда келип атат. Азыр мен сизге эч кандай кагаз көрсөтө албайм. Жарандык коргонуу Озеки боюнча гана акимдин биринчи орун басары катары эмне иштер качан жүргөн? Биз кече акыркы жолу чогулганда биз буну дайым эле чогулуп турабыз. Жарандык коргоонууда өзүнчө штаб, ушуга окшоп уюштуруу иштери чогула калып, кайсы маселелер биздин райондун аймагында канча техникабыз бар, алыбыз канчага жетет, жайыт комитеттеринде, башка айыл өкмөттөрдө мисалы ошондой нерселер болуп турган үчүн бүгүнкү күндө мына Мада айыл өкмөтүнө, башка айыл өкмөттөрдүн, башка жерлердин бүт техникалары тартылды. Керек болсо башка райондун мотопомпалары жетишпей атат, башка болуп атат. Жарандык коргонуу боюнча ушул акыркы кварталда качан иш-чара жүрдү? Акыркы беки немеде Башбулакта чогулганыбыз качан чогулдук Сүйүн Маликович? Сиз 22 апрелде 18 майда Таластага уруксат берсеңиз, мен майор Осмонов, бизде кечээ күнү өзүңүздөр соц тармактардан көрдүңүздөр. 2024 жылдын 14 iyul күнү 14:30 чамаларында катуу жааган жамгырдын кесепетинен коктук колоптордон топтолуп келген сел суулары 3 колоптон негизинен ашып, бул Татка айыл аймагынан Медресе айылынын жогору жагынан, эски мал базардан Мада айыл өкмөтүнүн Асанчек, Кыргызчек, Достук, Бешмойнок айылынын жогору жагынан, Башбулак айыл өкмөтүнүн Ачы жана Торгой булак, Эшме, Садырбай кошумча айтып берди. айылдарында. Жарандык коргонуу боюнча кандай иш-чаралар качан жүргөн? Жарандык коргонуу боюнча биз жылда атайын мерчем бекитилет. Даярдык мерчеми бул 2024 жылга биз декабрь айында мерчем бекитилген. Айыл өкмөттөрдө биз атайын тактикалык машыгууларды өткөзүп турабыз. Качан өткөздүңүздөр? Бул 26 январда өткөздүк. Андан кийин кышта өткөздүк. Андан кийин 13 мартта өткөздүк плановый. Андан кийин 13 мартта өттү? Мартта өттүк. Андан кийин базарда да ученияларды өткөздүк. Кашкар штат айылында Москва соода борборунда өткөздүк. Өзгөчө кырдаалдар мына өзүңүздөр билесиз, быйылкы жылы апрель айынан башталды. Ушу 20 апрелден 22 апрелге чейин Кара Суу районунда Башбулак айыл өкмөтүнүн Башбулак айылында, Кара Суу айылында өзгөчө кырдаалдар катталды. Андан сырткары Папан айыл өкмөтүнүн Бөрү айылында, Мада айыл өкмөтүнүн Лагылан айылдарында катталып, ошол мезгилде дагы практикалык түрүндө машыгууларды өткөзүп, ушул жерде жарандык коргонуу күчтөрүн бүт тартып, жарандык коргонуу күчтөрүнүн Жарандык коргонуу боюнча сиздерге Кыргыз өкмөтүнөн каражат бөлүнөт атайын, бөлүнөт. Андан сырткары жергиликтүү бийликтен бөлүнөт. Бөлүнөт. Жылда Азыр Кыргыз өкмөтүнөн жарандык коргонууга канча бөлүнөт сиздерге? буга азыр кечээ күнү жарандык коргоонун башчысы бул жерде өзгөчө кырдаалдар катталганда режим честь кирди Кара Суу районунун айыл өкмөттөрүндө. Ошонун негизинде каражаттар түз бөлүнөт. Бүгүнкү күндө ошол иштеп аткан техникаларга күйүүчү майларына бөлүнүп атат негизинен. Андан кийин комиссия бул жерде азыр тактоо иштерин жүргүзүп атат. Комиссия тактагандан кийин канча үй авариялык абалдар болсо, жарандык коргонуу комиссиясынын актысынын негизинде бекитип туруп, Кыргыз өкмөтүнө кабинге Сиздердин ички инструкцияңыздарда, положенияңыздарда таактаана жазылып турат да. Ушул алдын алуу иштери, селди болтурбоонун аракеттери, жаратылыш кырсыгы болтурбоонун аракеттери, ошол эле учурда ушул сел арыктарын тазалоо, ачуу, ошол эле учурда жарандарга түшүндүрүү иштерин, жарандык коргонууну үйрөтүү деген бакыйып жакшынакай болуп жазылып турат. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн ар бир айыл өкмөт өзүнүн Неге сиздерге көрсөтүлдү, бирок бул жакта элдер мен азыр барып келдим. Юлдаш ата 63 деген үйгө бардык.
ошол жерде үйүнүн ичине чейин суу кирип кеткен. Адамдар аман калган, жаш балдары менен бешиктен көтөрүп тоого качышкан адырга. Ошол үй бүлө ыйлап отурат. Биздин мына астыбыздагы кошунабыз сел арыктын барысын тосуп алган, ушунчалык турбаны коюп койгон, 2 метрлик суу көлөмү келген дагы мончалык арыкта өтүш керек болуп калган. Анын үстүн жаап, ал сарай салып алган. Биз муну даптана берип тилибизде ишилди деди. Анан мен сурадым. Жарандык коргонуу боюнча жергиликтүү бийлик, аким, айыл өкмөт, МЧСтен келип жарандык коргонууда ушул арыктарды тазалоо иштери, арыктардын жолун тоскон аракеттерге каршы иштерди жүргүздүбү, бир жолу ушуларга келип түшүндүрүү аракеттерин кылдыбы десек, эч ким эч нерсе деп жооп бере албай атат да. Ошол Юлдаш ата 63 үйүндөгү сел арыкты тосуп алган үй бүлөгө кандай чара көрдүңүздөр? Эмне үчүн буга чейин жарандык коргонуу долбооруна негиздеме кылып, ошо селдин арыктарын тазалаган жоксуздар? Мындан да эми жаз мезгили башталганда атайын Кабминден буйругунун негизинде жаз жана жай мезгилдерин коопсуз өткөрүү боюнча атайын буйрук чыгат. Андан кийин облустук жарандык коргоонун башчысынын буйругунун негизинде райондук жарандык коргоонун башчысы буйрук чыгарып, жалпы айыл өкмөттөргө буйрук жеткирилет. Ар бирине жеткирилет. Буйрукта көрсөтүлгөн ошо жаз жана жаз мезгилдерин коопсуз өткөрүү боюнча ар бир көчөлөрдө арыктарды чаап, кеңейтүү иштерин жүргүзүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Юлдаш ата 63 үйүндө кошумча ошол жактагы селкананы тосуп алыптыр бир үй бүлө. Анын жыйынтыгынан 5-6 үй бүлө үйүнө суу кирип кетип атат. Болушу мүмкүн. Бирөөнүн эмесинде бирөө жабат. Мына ушундай жагдайларды атайын жанагындай акча бөлүнүп аткандан кийин тийиштүү мекемелер сиздер ошону жасашыңыздар керек эле да. Уруксат берсеңиз, бул эми жанагы сизге кошумчалап айтып кетейин. Бул жылда айыл өкмөттөр өздөрүнүн бюджетинен чеэстеп коебуз, өзгөчө кырдаалдардын алдын алып кесепеттерин жоюу боюнча акча каражаттарын бөлөп, эми ошол арыктарды чаап тазалоо боюнча. Мына быйылкы жылы Кабминдин атайын буйругунун негизинде ар бир айылда 5 километрден кем эмес арык чабылсын деп чыккан. Ошонун негизинде райондук мамлекеттик администрациясы ар бир жума сайын ар бир айыл өкмөттөн отчет алат. Кайсыл айыл аймакта, кайсыл айылда канча километр чабылды. Бул милдеттеме коюлган. Ар бир айылда кеми 5 километрден арыктар чаап кеңейтилсин деп. Анан элдерге да түшүндүрүшүңүздөр керек. Бүгүн элдерде дагы бар да. Алар келип короосун ошол арыкка чейин такап, жанагындай суу өтмөк жерлердин баарын тосушуп, анан жанагындай келип суу топтолуп көлчүк болуп алып кийин селге айланат. Анан мына мада айыл өкмөт боюнча айтып койсок, быйылкы жылы бизде акимдин атайын иш планы бар. Кесепеттерин өзгөчө кырдаалдардын алдын жана кесепеттерин жоюу боюнча быйыл Кара Суу районунан 13 объект, кошумча 6 объект келген, жалпы 19. Бүгүнкү күндө 13 объекттин 10 объектисинде ушуна сел болгонго чейин эмен ошол сел сайлардын жээктерин бекемдөө, сел келген каналдарды чаап тазалоо жылдан 1 жыл мурун пландап алып, кийинки жылы ошол баягы өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин алдын алуу боюнча иштерди аткарабыз. Бул ошо жергиликтүү бийлик менен баягы эл менен жолугушкан учурда элдерден жаралган көйгөйдүн негизинде бекитебиз бул пландычы. Ошол жерде элдик жыйында биз айтабыз, кандай маселеңиздер бар, биз планга кирели, кандай неме жолдор менен сиздерди ошол селден же болбосо жер көчкүдөн алып калабыз, бергиле деп туруп ошонун топтоп туруп, анан акырында жарандык коргонуу комиссиясы ноябрь айында отурум кылабыз жылда. Отурум кылып ошол жерде талкуулап, протоколдоштуруп, протоколдун негизинде эң көйгөйлүү маселелердин биринчи очурутта, калгандарын экинчи, үчүнчү баягы графикке ылайыктап туруп бекитип алып, анан ошол графиктин негизинде анан иш алып барабыз. Анда азыр барып ошол жерди көрөбүз. Жеринен көрүп коебуз. Хорошо. Жеринен көрсөңүздөр дагы аябай качып чыгыптыр. Мына өзүңүз көрүп аткан суунун нугу мына жерге чейин көтөрүлгөн. Буяктан мындай. Үйдүн ичи полный суу болгон. Анан тетиги жер тосуп алыптыр. Үстүнө
жанагындай малкана кылып жасап койгон да. Бул жерде азыр ким ээси келсеңиз бияка. Бул жак ээси экен. Бул жак зам аким, биринчи орун басар. Бул жак МЧСтин башчысы. Айтып бербейсиздерби, могу жер кандай болду эле? Сел жогорудан келди. Ушу сел бул жогорунан келди. Мына жерде тосуп салганына жер тосуп салган суу дымдалып калганда, эч жака кетпейли бул жер бассейн болуп калган да. ошол жерге чейин чыкты да Анан мына забор жыгылып кетип жакшы болду. Суу аяка чыгып кеткен. Болбосо меники крышага чыгат эле. Мен өзүм крышада калдым. ПСК блок менен астын бетондоп совсем эч нерсе өтпөй Анан бу жакта жамаатты уюштуруп, мына ломдордап барып, ПСК блокторду түшүрдүк. Анан фанер бикен кандай өтө мен калың менен тоскон экен, аны тээп үстүн жакта көпчүлүк болду. Анан суу мен кандай суу атылып кетти. Аракачы. Мен муну ал деп муну көп айттым мен. Кулуңуз өзү барбы азыр? Бар экен. признать этпейт булар. Айсең эле мындай дейт. Муну жак асты канчалык эле муну? Мунун асты азыр где-то бир 2 метрге чейин не почти 1.80 да мына. Толгону ушул болот да. Толуп калды вообще. Мына селхана деди. 1.80 экен. Мына жерде мен көпүрөн бар деп асты бар. Булар азыр толуп. кимдики мына? Бул улан пиринг. Те угабыз. Кадастр Жок ба? Улан. Кимге карайт бул жак? Пиринг Сиз азыр кура турган эме Мына Улан Примовдун дагы имарат экен бул жер. Кошуна Депутаттын. 7 жылдан бери 7 жолу айтты. Жылыга бирден айтты. Немелерге кайрылдыңызбы? Бийлик органдарына. Ушундай болду. Мунуну айыл башчыларга айттым, мунуну алла бу көп эле айтам, келгендерге айтам, мунуну кат түрүндө эле кайрыл дейт. Эми бул жерде бул жөн эле өздөрү ачып коюп турган бул селханада. Эми обязательно бар конторго такылдаш керек эмес да. Азыр кожоюнуна баралыбы? Каерден өтсөк болот? Буларга наркотикалар керек. Азыр отурушат экен Мындай- ошо мындай эле эле өтсөк чакырып коюп, болбойбу? арыздан отурушат деп. Булар эч кимди бул жактан өткөнгө невозможно. Мына жактан үйүнө барыш керек. Алыңыздар менен неме кыласыңарбы же дасык бекемеси менен барып? Жок, азыр эми бунун артынан эгерде тигил жакта өлүм тартпайлы коелук го. Тарта турган эч нерсе болбой атат го. жо мейли эми тартса эми аны жашырганда эмне? Биз ошого келдик атайын. Эгер ушунун айынан бул жакта эми жаш балдар бар, селди көрдүңүз. 8 адам алып кетти, башка Биз эле болду. ушулар эле жабыр тарткан жер жок. Мына мады боюнча 60 адам Жок, жабыр тартып Жо, ооба 60 адам. Бирок маселе неме болуп калды да. Дымдалып суу көтөрүлүп кеттир да. Алардын үйүндөчү. Анан жок, ана ал жерде дымдалып калып атат экен да, ал жерде бурулуш болупчу. Бар шиңет. Жок, ошону биз келдик эне. Жок, урушканы келбедик. Кеп барыңарзы кабап. Эми чоң Азыр жыгынып каламын отурасыңар. чоң Жоқ, ана жерде ашып қой деп келді. Біз Ачык тур кара, бар кара. Кара ачык Түнде турат. açtı o, түнде açtı. Men geldim ga geçinde. Же, Сен неге келдиң? Сиз мамлекеттик органдарды мындай сыйлайсыздарбы? бул органдарбыз же, ошого Патекти бакпай келин. Патекти бакпай келин. Кова кыламын мен. жүрүңүздөр бир көрүп коелучу. Архитектура. Астында слип бар. Көрүп. Бут менен бара албайт экенсиң да. Ылай болуп калса, кой. Эмени көрчү, кандай Малкаланып турбайбы үстү? эме кадастр. Калаан жаңары бар өткөрөлү. Калаган тешиңе де. Булардан канчалык слип койгон? Сизде дагы Жок, азыр Жок, булардын астында ошо арыгы жок буларда. Буларда арыгы жок. Укуңар каерге чейин каткалган эже. Укугубуз манадан нары 2 метр жери бар. Балким Оны да кызым эме истебиңер кылдыңыз. ана ал жердендир, ана могул жердендир. Нени кара?
Sen o yerden emez, beni kara. Ece, Qaysi yerden siz arıp çoğun olsa, ayalı men eкен. çoğun ayağım, nuqta görsen. Men ofitsialдуу мамлекеттин Bilenme өкүлүмүн. sen. Siz андай кылбаңыз. Мен жакшынакай жүдөкмүн. сүйлөп, кыргыздын үйүнө эч качан келгенде мындай возрасттагы киши андай кылбаш керек. Кыргыз жаныма тиydиңер bu ayta men 2 жолу жанына келdim. тийдиң дейсиздер. Жаныма тиydиңер. Биз ошону көргөнү келдик. Эртең ушундайынан бирөө каза таап калышы мүмкүн эле. Биз ошону алдын Ben buna алышыбыз keldim, керек. bana jigit kelip aldım anda ardında. Мен сел агуучу арыкты ошол үстүндө малкана кылып чарбалык курулуш куруп койушкан экен. Анан кечеги ошо сел катуу келгенде песка блоктон тосулган дубалдар ошол. Sen kim jakmına kelip otasın? Bak, işini kızda taşıp dep çık. Çukur kızım. Ece koyun özünüz var. Ya tokta kanma var. Ben aldım adamdan. Чыгып кетип. Барган адам аны кыйналсаңыз көрүп. мынакей урматтуу көрөрмандар, мына ушундай адамдар үчүн балким сел болуп атат. Мына ушундай мамиле үчүн адамдардын ушундай бузулгандыгы, адамдардын ушундай адамдардын акысына кирип көзү тойбой ушул жерге тойбой, эми ошол сел өтүп аткан жерди дагы көзү ошого түшүп, ошону басып алгандыгын мамлекеттик органдар өздөрү азыр ачыктап айтып берип атат. Мындайча айтканда, ошол сел өтүп аткан жерди тосуп алган ушундай бетпактарды мамлекет катуу жазалаш керек. Анткени анын айынан канчалаган үй бүлө мына кошуналары сыздап бүгүнкү күндө мындай үйүнө бир зыян келип атат да. Ошон үчүн биз азыр ушул жерден урматтуу укук коргоо органдары, урматтуу прокуратура, урматтуу ички иштер кызматы, бул сиздердин түздөн-түз функцияңыздарга кирет. Коомчулукка чыккан маалыматты териштирип, мыйзамдуулугуна укуктук баа берүү. Биз ушул жерден публично кайрылабыз. Коомчулуктун астында тек мына ушундай тосуп алган ушул үй бүлөдөн баштап укуктук баа бергиле. Өз билемдик менен ушундай сел өтүүчү арыктарды, каналдарды тосуп алган ушул үй бүлө мисалындагы адамдар жоопкерчилиги каралышы керек. Ошонун айынан суулар батпай ашып ташып, канчалаган зыянга, мамлекеттик канчалаган чыгымдарга алып келип атат да. Мына ушул үй бүлө сыяктуу көрүнүштөр. Мына 90догу кемпиринен баш болуп үй бүлөсү бул жакта тим эле байманап, өзүнчө бир кудай сезип алыптыр өздөрүн. Кошуналарын каалагандай каргап-шилеп, кошуналарын кууратып, ушундай көрүнүштү түзүп коюптур да. Азыр эми биз принципиалдуу турабыз. Мына ушул үй бүлөнүн мисалында биз ошол сел өтүүчү арыкты буздурмайынча мамлекеттик органдардын эшигин каккылаган. Тийиштүү мамлекеттик органдар, жооптуу органдар ушул үй бүлөнүн ушул селкананы тосуп алгандыгы үчүн, кошуналарын куураткандыгы үчүн биз кийинки чыгарылыштарда дагы ушул көрүнүштү чагылдырабыз. Мындайча айтканда, Араванда бир Гүлчакрахан деген бир кыйын эже болгон. Ошол дагы кошуналарын кууратып, кошуналарына өзүнчө хан болуп, мындай азапты берген экен да. Ошолордун мисалында булар дагы ошол көрүнүшкө окшош экен. Ошондой эле жанагындай мамлекеттин жерин, элдин жерин басып алгандыгы азыр ачык айтып атат архитектурадан. Сел өтүүчү жерди мыйзамсыз басып алган, үстүн тосуп алган, сел өтпөй калган деп. Демек, укуктук баа берилгиче биз бул маселени жерде калтырбайбыз. Урматтуу аким, урматтуу айыл башчы, урматтуу архитектура. Биз сиздерден коомчулуктун астында мына кошуналарынын көзүнчө, кыргыз элинин көзүнчө принципиалдуу түрдө өтүнөбүз. Мына ушул үй бүлөнүн ушундай бетпактыгына мыйзам чегинде көрүп, ошол тосуп алган арыгын публично кайра мамлекеттик талапка ылайыкташтырасыздар. Ооба. Биз азыр өздөрүнө да түшүндүрдүк. Бул жерде бир гана сиздин үйүңүзгө эле эмес, комплексный комиссия түзүлөт. Балким ушуга окшогон көрүнүштөр жогоруда да болушу мүмкүн. Бардыгы ачып, ошол силевой ушунчалык көлөмдөгү нерсеге даяр болушубуз керек. Сиз өзүңүздү ойлоп, башка бир үй бүлөгө, башка бирөөгө бир мындай коркунуч пайда кылбаңыз деп түшүнүштү. Башында көрдүңүздөр, агрессивный болуп, мени баш кылып түртүп, уруп койгулаганга чейин барышты. Эми азыр түшүндүрдүк, түшүнүштү. Комиссиянын чечими менен келип айттып, бардыгы өзүнүн нормаларын берет, ошону аткарасыңар деп.
азыр биз бул жакта кошуналар менен сүйлөшүп отурабыз. Кошуналардын баарысын коркутуп алыптыр. Анан азыр ушул кошуналары мындай сыздап бүтүптүр булардан. Ошон үчүн биз азыр сиздерге ушул жерден арыз жазылсын. Ооба. Укук коргоо органдарына өткөзүп бериңиздер. Ооба. Биринчи ишти мына ушул үй бүлөдөн баштайбыз. Качан биз келип чагылдырсак болот? Биз бүгүн эртең могул чоң селдин кесепеттериндеги штабтагы майда чүйдө иштерибизди бүтүрсөк, буюрса бүрсүгүндөн сиздер эртең жазып коюңуздар. Бүрсүгүндөн комиссия келип чечимин чыгарып, активировать этип келет. Баарын өткөрүп беребиз, Азыр эле жазып бербейли, эртең кимди издейбиз? Азыр жазып берсеңер, просто биз азыр кете беребиз, бир адисибиз калат архитектуранын. Арызыңарды кабыл алат. Биз штабыбызга барып отурушубуз. Ошондой кылалы. Анан бүрсүгүнү бул жака чыгабыз. Бул жака келет, комиссионна келишет. Комиссиянын башчысы ким болот? Комиссиянын башчысы мен өзүм болом. Анда биз дагы чогуу келебиз. Ооба, биз азырчы ошо баягы Коргой булактан берки şu арыктын баардыгын эртең ана Замаким айткандай комиссия түзүп, баарын баш аяк. Бүрсүгүнү келебиз анда. Баардыгын Сиздер менен комиссияны Eski arıktı, pazartesi ikinci arıktı sakın bizim ошондо булак сакал. Эми жок, тигинтип тосуп койгонуңуздар туура эмес. Тигинтип тосуп койгонуңуздар туура эмес. Тетиги мал сарайды. Mananday turbanı alıp et koygonuz. Кандай болсо дагы эми аксакал эле киши экенсиздер, болбойт андай кылганыңыздар. Урматтуу көрөрмандар, азыркы үй бүлөнүн дагы бир жагдайы мына бул жактан 2 метрлик ушул жогорудагы жана арык келип, мына ушул жерге келгенден кийин булар тосуп, кичинекей чөйчөктөй кылып могу жактан турбаны чыгарып коюптур да. Эми элестетип көрүңүздөр, 2 метрлик сууга, 2 метрлик арыкка келген суу мына ушунан кантип чыгат деген мындай жөнөкөй эле суроо да. Кантип чыгат ушул жерден 2 метрлик тереңдиктеги суу ушул арыктан кантип чыксын? Ушуну мына ушул үй бүлө кылды деп кошуналары эки ооздон бир ооз айтып отурушат. Урматтуу көрөрмандар, азыр мен Торгой булак айылында турам. Селдин башаты мына ушул жактан башталган. Өзүңүздөр интернеттен көргөн баягы видеодо агып келаткан КАМАЗ, мына ушул КАМАЗ азыр ушул ичиндеги товарларын түшүрүп КАМАЗды тургузуп коюштур. Анан азыр өздөрүнө ушул жактагы КАМАЗдын ээсине дагы микрофон суналык, кандай болгонун, эмне болгонун сүрөттөп айтып берсин. Негизи эле бул жер жолбу же селканабы, мунун багытындагы ушул селканалардын тазалоо иштерин, селканаларды куруу иштери боюнча түздөн түз жергиликтүү бийлик, анын башында ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги турары баарыбызга белгилүү. Азыр тургундардан, жергиликтүүлөрдөн микрофон сунуп, чоо жайы жөнүндө билебиз, жүрүңүздөр. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшысың, Денсаулыгыңыздар жакшыбы? Кандай болуп атат бияк? Şu men balam maşinesi ele de. Şu Kıtaydan Keçe. Kıtaydan kelat. Burulgan uyga. Burulup ketip atkanda sel kelip kalganda. 3,5-4 metr. Bana şunday kelip Şurmanda aң tartып işlegende Kirşevini alıp durgan yaka Kıtaydan kelip. Kıtaydan kelgen жүгү менен. Ошол мен өзү да кабинада калган. Этте мына айне ачып мына крышага чыгып жан сактап койганда, эрге барганда уруп келген трактордун ар жагы барганда. Азыр прицеп мына жолдун боюнда немеде турат. Жанагы. Жолдун боюнда пол эле 3 мос менен пол эле жатат. Үч бала болгон. Товар мына кишинин зилин бензовоз зилин. Апарган экен водовоздан эми апарып койгон. Мына көрдүңбү? Улук. Мына ылам дөңкө бадамга чылыктı. Мына заборун бузуп кирип кеткен. Ана 3 метр, 2,5-3 метр келгенде. Мына суунун изи турбу ана. Анандайга келген. Мына машинаны жайлап көрдүңбү? Мынандай эле сүрүп, экскаватор сүргөндөй сүрүп келгенде. Балабыз заман калып туруп калганы атасын көрдүм. Суунун бийиктиги ошо лобойго чыгып турган мына. 2 метр, 2,5 көрдүм. Баягы 1,5 метр ашык.
Кудайдын жакшылыгы ana şunu su кетип турганда балам тирик келгенде о 100 метр. Gerçi maçtan mı yerde çavurganda mı? Çavurganda bana yaktan çıkıp. Çıkıp kışa çıkıyor. Kum jutup уже ес ушун жоготуп калган экен бала. Өзү айтты. Bağcıda işte taşlayıcı eşik açılmıyor. Taşlar öyle dese Su. Ketip kalır. Maşından çıkmak da. Genelde de bana işte maşına götürüldü. Yükü var maşinada. Бар Кытайдан келгенде. Biz hep ona zaten жатышты. Ооба. Эми бүгүн ровдого барып, арызды жазып, МЧСтерге регистрация кылып, полный эме кылып келдим, документальный. Эртеден бери, кече бардым эле. Эми ким билет эми өкмөттөн жардам болобу, болбойбу эми. Не деп атышат азыр? Не жардам беребиз деп атат? Эми онусун айтпады эми. Азыр бүгүн эми кара сууга Каттоо калыштыбы? каттоо калды, полный. Мына биринчи айыл өкмөттөн комиссия жазып, сүрөткө алып кетти. Кара сууга зам МЧСке беребиз деди эртең. Бүгүн эми ошого регистрация кылып, ана колхоздун центринде МЧСтин штабы бар экен, ого бардым. Онда эми регистрация кылдырдым. Данныйды. Нерма милициясы бар, регистрация кылып, арызды жазып, полный кол коюп анан келдим. Эми керектүү жерлерге тийиштүү органдарга бардым. Кайрылдыңыз? Кайрылдым эми. Буягы эми мамлекеттин эмесинде калды эми, кандай жардам берет. Meni özüm kör pensioner mına. Ya bizde bağ kredit kalma maşına. Hazır turguzduk mana maşını getirdik. Азыр эми ушул селканаларга атайын акча бөлүнөт да. Селканаларды түздөп, селканалардын нугун ачып, суунун нугуна тазалоо иштери жүрөт, арыктарды тазалоо иштери жүрөт. Атайын бул боюнча жарандык коргонуу деген проект бар. Ошону менен МЧС, айыл өкмөт иштеш керек да. Ал боюнча сиздерде кандай нерселерди көрдүңүздөр? Эми ондай нерсе жок эми. Техникасын берет, селеркасын куябыз. Өз жүзүн акчабызга алып келдиребиз. Ушул башка иш эмес.